Суроо. Үйгө арча өсүмдүгүн эксе болобу? Илгери аксакалдарыбыз эксе болбойт дешет эле дейт. Арча, ёлка. Адамдар тегеренип атпайбы? Ошондо ёлка эксе болобу, болбойбу деген суроо. Илгери сөз бар экен эле. Пайдасы жок эркектен сүтүн берген уй жакшы деп. Бирөө эркек болуп пайда келтирбесе, андан көрө бир уй жакшы деген сөз бар экен да. Биздин элибиз мусулман эл. Биздин элибиз дыйкан эл. Биздин элибиз харам халишти билген эл, ысырап билген эл. Бу арча эксең арча эмне берет сага? 50 жылга чоң арча болот. Тегеренбегенде мусулман адам эмне кыласың аны? Ошол жерге бир алма эксең, ондон 4 яшик алма чыкса, бул деген сага пайда. Отундары сизге пайда, алмалары бизге пайда, көлөкөсү балдарга пайда, почоктору үйдө уйга пайда, кып-кызыл пайда болот да. Ошол арча берген жанагы житти алма деле бере берет. Ана бу арчаңда гүл дагы жок, алма гүлдөйт дагы сонун болуп. Жыты дагы бу ошон үчүн биздин элибиз пайда зыянды билип, ондой зыяны жокторду экпегиле деген ошол себептен. Бирок арча эксең өлүп каласың, эмне болот? Арчанын тилеги жаман экен деген сөз жок, ал жалган. Сен ишенбейсиң просто. Мен арча кетелем дей бересиң жаман арыңда. Анткени пул тапкандын кадырын билбейсиң да. Атаң менен чоң атаңын пулун жеп өнүп калгансың, мен арча экемде ояктагы бир орус оюна келген ошону арча экип аласың. Андан көрө бир өрүк экил сага пайда болот десе түшүнбөйсүң да. Ана сени коркутуш керек болуп калганда, арча эксең мындай болот деп коркуп каласың, экпей кой, ошол эле. Болбосо арчанын эч кандай зыяны жок. Эгер жериң кенен болсо эксең боло берет. Бирок жерди пайдалуу ишке жумшаш керек.